Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи. БКМ бюджети 18 тайпасынын студенти Асылбекова Сезим. Педагогика предмети. Окутуучу Айдарова Нуржамал Аужоловна. Калыптандыруучу баалоонун принциптери. Өз алдынча иш. Баалоо негизинен 3 түрдө жүргүзүлөт: диагностикалык баалоо, калыптандыруучу баалоо жана жыйынтыктоочу баалоо. Калыптандыруучу баалоо бул күн сайын ар бир сабакта колдонулат. Калыптандыруучу баалоо баа коюу үчүн эмес, көйгөйлөрдү аныктоо үчүн жүргүзүлөт. Калыптандыруучу баалоонун ыкмалары бир нечеге бөлүнөт. Алар: кош жылдыз жанакаалоо, кол менен белги берүү, светофор, билим пирамидасы, сүйлөмдүү толукта, суроолор, чакан тест, ички жана сырткы тегерек, чыгармачылык дарак жана башка. Кол менен белги берүү. Мугалим кайсы бир түшүнүктүү принциптер жана ушул сыяктуу материалдарды түшүндүрүп жатканда, окуучулар аны түшүнгөн-түшүнбөгөндүгүн кол менен белги беришет. Мен бул темага түшүндүм жана түшүндүрүп бере алам деген окуучулар бармагын өйдөгө багытташат. Мен бул теманы дагы эле түшүнө элекмин дегендер бармагын туура жака багытташат. Ал эми мен бул теманы анык түшүндүм деп айта албаймын дегендер кол булгалашат. Кош жылдыз жанакаалоо ыкмасы окуучулардын чыгармачыл иштерин, дил-баян эсселеринде колдонулат. Окуучулар бири-биринин ишине комментарий бергенден кийин толуктап иштөө керек болгон жерлерин каалоо менен, ал эми ийгиликтүү жерлерин кош жылдыз менен белгилешет. Чыгармачылык дарак. Балдар корзинадагы жемиштер, гүлдөр, жашыл-сары жалбырактарды сабактын аягында даракка чапташат. Жемиштер менен гүлдөр бардыгы аткарылды, иш жаман эмес деңгээлде өттү. Ал эми жашыл баракча менен сары баракча тапшырманы аткара алган жокмун, дагы иштөө керек дегенди түшүндүрөт. Ички жана сырткы тегерек. Окуучулар ички жана сырткы тегерек болуп тизилишет. Бири-бирин карап турушат да өтүлгөн тема боюнча суроолорду берет. Ал эми сырткы тегерек алга жооп берет. Сүйлөмдүү толуктоо ыкмасы. Окуучулар сабакта кайсы билим, билгичтик, көндүмдөргө ээ болгондугун толук сүрөттөмөсүн алуу үчүн мугалим алардын ар бирине кагаздын барагын таркатат да ар бир окуучуга жазуу түрүндө төмөнкү суроолор берилет. Светофор ыкмасы. Ар бир окуучуда светофордун 3 түсүндөгү карточкалар болот. Окуучулар материалды түшүнгөн-түшүнбөгөндүгүн түстөр менен көрсөтүшөт да төмөндөгү суроолор берилет. Жашыл түстү көрсөткөн окуучуларга. Сары жана кызыл түстү көрсөткөн окуучуларга. Чакан тесттер ыкмасы. Окуучулардын чыныгы билимдерин, билгичтиктерин аныктайт да 3 бөлүмдөн: сунушталган көп жооптон, туура эмес жооптон жана кыска жооптон турат. Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжинде билим алам.